Менин машыктырган балдарымдын арасында Нурбек Изабеков, Чынарбек Изабековтар да болуп калды. Мунун мага келгенин себеби мен өзүм таластык болом жерим. Биякта иштеп атканда ийиним бар болчу. Ада спорт чебери, эркин күрөш боюнча. Мага айтып калчу, таласта бир жакшы бир тууган жашы бир тең балдар бар. Ана мен айтчумун, эмне ал эгизби деп. Жок, эгиз эмес, бир туугандын балдары жашы тең, абдан кыйын жакшы балдар деп. Ана макул алып кел, мен көрөйүн деп жүрдүм. Антимитип алып келгенче 1-2 жыл өтүп кетти да, ал тетиги Нурбек 7 класс, жок, 5 класс, 4 класс кезинде окшойт. Антимитип келгенче 7 класс болду. 7 класстан баштап мына спорт интернат деген өз болчу. Ал кезде спорт интернат деп аталчу. Азыр РСК деп калбады, Республикалык спорт колледжи болуп. Ошол жерде окууга алып келишти. Көрдүм, жакшы балдар экен. Ага чейин дагы жыл бою мелдештер болуп аткан, кичинекей балдардын ошо мелдештерге катышып аткан жеринен карап жүрүп көрдүм. Абдан таланты жакшы балдар экен, абдан күрөштү сүйгөн, мага жакты. Анан келип эле ошо спорт интернатка киргизип, ошондон баштап буларды баштыктыра баштадым. Агай менен официалдуу түрдө деле таанышкан эмеспиз. Мен ага чейин мындай жакшы машыктыруучу издеп жүргөн болчумун. Мени дүйнөлүк аренага чейин чыгара турган. Ошол учурларда мени Сауыр байке деген жакшы бир байкебиз атайын залга алып келип, залга келип Нурбек агайды көрсөттү. Анда Нурбек агай эмес болчу, Нурбек байке эле болчу. Анан көрдүңбү, тиги кулактары моундай сынган деп көрсөтүп атпайбы. Анан карасам эле ошо Нурбек агай экен. Бунун аты Нурбек Изабеков, кыйын мыкты спортчу болчу. Азыр сени мындай кийин келечекте дайындап, сенин мындай кыялдарыңды ишке ашырган, реалдуу түргө алып келе турган ошо Нурбек деп көрсөттү мага. Анан Нурбек ошо машыгып жүрүп, өзүнүн жетишкендиги боюнча эл аралык класстагы спорт чебери болду. Азияда 2 жолу күмүш медалга жетишти. Союз кезинде Союзда медалдарга жетишти. Ошолуп бул күрөш жагынан таланты бар жакшы жигит болчу. Ана мен муну ойлогон жокмун, бул ошо тренерлик кесипке кетип калат го деп. Иштеген жери, окууду да башка ягын бүткөн. Иштеген жери да жакшы жери болчу. Анан бир кезде жолдоштору, достору, бирге иштеген, бирге күрөшүп жүргөн балдары келип айтышса керек. Ушул бир жакшы кыз бар, ушуну бир машыктырбайсыңбы деп. Ошондон баштап Нурбек Айсулуудун машыктыруучусу болуп, анан кыздардын машыктыруучусу болуп, машыктыруу жагына өтүп кетти. Агайга бардым. Нурбек агайга аябай уялдым. Эмне деп айтам? Кантип айтам? Эмне деп айтсам болот деп кечке ойлонуп атып, анан агайга барып алып башка кыздарга ыкмаларды көрсөтүп атыптыр. Ошол учурда барып эле агай мага дагы көрсөтпөйсүзбү, мен да кылсам болобу десем эле мени мындай бир башкача карап койду. Ошо менен жооп деле уккан жокмун, көңүл да бурган жок. Мен көңүлүмдү бургуча бир жагы эле убакыт өттү окшойт. Бир ай күндө келип калса, күндө барам, учурашам. Агай, саламатсызбы? Бүгүн мага үйрөтөсүзбү? Бүгүн мага көңүл бурасызбы? Деп бир айдай жүрдүм аркасынан. Бир айдан кийин агай дагы кой деди окшойт, үйрөтөйүн деп. Бул тренерлик иш да оңой эмес да. Түнү күнү менен ойлонот.
Мен мына чачым агарып кетти го, бул жөн эмес болуш керек. Балдардын эртең күрөшөт дегенде, дүйнөлүк чемпионатта күрөшүп атканда эмне деген ой келет? Уктабайт да, уйку келбейт. Ошо Айсулуудун күрөшкенин кайталап эле тиги атандашы менен бул атандашы менен күрөшүп атканын келтирип берет оюна. Кинодай кылып ойнотуп, минткенде мындай кылыш керек, мындай кылганда тигиндей кылыш керек деп план түзүп. Чынын айтсам, агай тарбиялап атат. Агай мисалы ошол эле Жеңиш Бекбоевич агайга өзүнүн билимин берди. Ошол агайдын ыкмалары менен бүгүнкү күндө мен күрөшүп жүрөм. Мындайча айтканда, Жеңиш Бекбоевич менин чоң атам деп койсом болот күрөштө. Нурбек агай атам, мен мындай баласы катары жүрөм, кызы катары десем болот. Анан эгер мен дагы бир спортчуну дайындап калсам, бул агайлар үчүн чоң сыймык, чоң жетишкендик деп ойлойм. Мен өзүм көрүп турсам, мурунураак барып биринчи Нурбек айтам, Нурбек мынау жерде мынаудай кылып кой, мынау жетишпей атат. Мынаны карап көрсөң, мындай кылып берсе абдан жакшы боло тургандай. Экөөбүз обсуждение кылып, анан Нурбек барып айтат, Нурбек өзүң эле айт деп койгом мен, өзүң демет. Анан кээде мен да кошулуп барып, берди мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек, берди мына кичине жетпей атат, дагы деп турасың да утур оңоп. Бул чеберчилик деген акырындык менен барып оңолот да. Муну сразу түстөп коюш, анда тиягын биягын түстөп туруп эле чемпионго чыгарып койбойт беле. Акырындык менен оңдолот баардыгы. Агай болсо ачык эле айтат, Айсулуу, менден кийинки жумушту сен алып барасың деп эле мени 4-5 жылдан бери эле дайындап, мени психологически дагы дайындап, ошол күнгө алып баратат да, мындайча айтканда. Биринчи орунду албай калганын урушумда 2 жолу Азиянын күмүш медалына ээ болуп калды. Ошол кезде дагы бир жакшы атандаш болуп калды да. Олимпийский чемпион кореец бар болчу бир. Ошол ушунун үбөсүндө бир весте болуп калып, ошону менен кичине жерден уттуруп койчу да. Ошол жерден аябай обсуждение кылып, үйгө келип кайта даярданып, кайта неметип, ушинтип жүрдүк. Экинчи күрөшкөндө дагы ошо каталарды кетирип койгондон. Бирок мындай агай деле катуу деле урушпайт өзүчү. Анан мага мындай эмнегедир агай өзү сүрдү да. Мындай акырын айтса деле ошол сөздөрү мен үчүн аябай катуу тиет. Анан агайдын ар бир сөзү мен үчүн мындай маанилүү да. Ошондуктан агай эмне дейт болду экен, агай кантип айтат болду экен, кандай баа берет болду экен деп мен ар бир сөзүнө маани берем да. Эми айта кетсем, өткөндөгү Польшадагы өткөн турнирден кийин агай мени аябагандай урушту десем болот. Буга чейин антип катуу урушчу эмес. Нурбекте андай оору, мен наоборот биринчи орунду алса да балдардын ошибкасын таап, жеңип келгенде де катасын таап урушуп турчумун. Мына жерден мынаудай кылбайсың, эмне мынауну кылып бересиң деп. Анан мени башка мамлекеттин тренерлери, ал кезде республика эмес беле, Казактын, Өзбектин тренерлери, балаңы сутуп келбеди, эмне муну урушуп атасыз дейт да, ошибка, мынаны жакшы утуш керек болчу деген. Башка бирөөлөр келип сүрөткө чыгып алалы деп айтса, агай мындай менден биринчи эле түшкүлө, давайте түшкүлө деп айтып салат да. Мындай кээде менде учурлар болот, сүрөткө түшкүм келбей турган, чарчап, же болбосо маанайым жок. Кыз болгондон кийин кээде мындай жүдөп бир нерсе болот го, ушундай учурларда түшкүм келбесе деле агай биринчи түшкүлө деп эле тартып коет да. Анан бир чет айтат, бул деген эми мага айтканда, Айсулуу кийин дайын бол, мындай атактуулук келет, ошону да көтөрө билиш керек деп. Анан
менин атактуу болгонум бардыгы эле келип келип эле Нурбек агайдын мээнети менен болуп атпайбы. Ошон үчүн агай мындай сүйүнүп, жакшы көз караш менен эле карайт. Агай 2016 эле айткан да, Айсулуу олимпиаданы утуп, олимпиададан мага медаль алып берсең, мен дагы эс алайын, мен дагы өзүмдүн балдарыма убакыт бөлөйүн, семьяма убакыт бөлөйүн деп айткан. Анан мен деле ошол багытта баратканбыз. Риодон кийин буюрса мен дагы жеке жашоомду улантам, агай дагы бир аз болсо дагы мындай отпуск алып, өзү семьясы менен болом деп. Анан кайта эле олимпиададан кийин утулуп калдык, келдик, бир ай жүрдүк. Агай болсо жеке жашооңду улант деди. Мен ойлондум, ал ойлонду, туруп эми ушунча келгенден кийин орто жолдон таштабайбыз деп, кой ушунча кыргыз элин ишендирип алгандан кийин ушул жумуштун аягына жетели деп, анан кайтадан эле күрөшүп калдык. Ошо Нурбек агай мен өз кызындай карап, семьясын да кошо. Нурбек агай менен таанышкандан баштап эле, иштеп баштагандан ошол күндөн баштап Нурбек агайдын үйүндө дагы 7 жыл жашадым. Бүгүнкү күнгө чейин дагы деле үйүнө бара берем. Балдары, кичинекей балдары менин көзүмчө төрөлдү. Бир туугандарымдай эле, бир тууган иним, бир тууган сиңдимдей. Мындайча айтканда мен экинчи үй бүлөм. Нурбек агайдын аркасынан мен бүгүнкү күндө Айсулуу Тыңыбекова болуп отурам. Ошондуктан кийин менин оюмда негизи эле бар болчу. Нурбек агайдын атынан менин дагы балам ушундай оор басырыктуу Кыргызстандын патриот жигити катары Нурбек агайдын атын мен мындайча айтканда өзүмдүн баламды атагым келет. Быйылкы жылы ийгиликтүү жыл болуп, олимпиадага жолдомолорун болсо алып койгон кыздары дагы жолдомо ала турган мелдештер болот, дагы албаган кыздары жолдомо алып олимпиадага катыша турган болуп, олимпиададан бир ушу дүйнөлүк чемпионатта жараткан ийгиликтеринде ийгилик жаратып келсе деген тилегим бар. Ошо аткарылсын. Анан Нурбек үй бүлөсү менен ден соолукта болуп, ошо үй бүлө менен бирге жакшы турмуш көрсүн. Нурбек агайга болсо мен эң биринчиден бекем ден соолукту каалап кетмекчимин. Жана ошондой эле ушунча жылдан бери эмгек кылып келатат. Биз баалайбыз, деги эле жалпы кыргызстандыктар баалайт. Агай болсо биздин ийгиликтерибиз менен эле кубанып эле Кыргызстандын желегин Нурбек агайдын аркасы менен биз даңазалап, желегин желбиретип эле Кыргызстанды дүйнө жүзүнө дагы да таанытып, ушу Нурбек агайдын жүзүнөн күлкү кетпесе экен деп. Главный тренер Нурбек Исайбеков. Шашлычный такой же. Видео